Кудайдын чакырыгы 8 февраль. Кудайга моюн сунгула, шайтанга каршы тургула, ошондо ал силерден качат. Кудайга жакындагыла, ошондо ал силерге жакындайт. Ар бир минутада абада руханий күрөш жүрүп турат. Адам тынымсыз тандоонун алдында турат. Кимге баш ийем? Кудайгабы же шайтангабы? Чындыктын атасынабы же жалгандын атасынабы? Жакып өз катында туура жолду айтып жатат. Кудайга моюн сунгула, шайтанга каршы тургула. Кудайга жакындоо моюн сунуудан башталат. Алсыздыктан, айла жоктон эмес, чын көңүл менен моюн сунуу. Кудайга моюн сунбаган адамдын шайтанга каршы турганга руханий күчү болбойт. Биз күнүгө ага моюн сунуп жашаганга, шайтанга каршы туруп жашаганга чечим чыгарып турсак эле, Кудай дайыма бизге карай кадам таштайт. Сыйынуу аркылуу, Кудайдын сөзүн окуу аркылуу, тобо кылып, тазаланып туруу аркылуу жана тил алчактык аркылуу биз ага жакындайбыз. Канчалык Кудайга жакын болгон сайын караңгыга ошончо аз орун калат. Шайтан жандардын душманы, ал да күчтүү. Бирок жазууда айтылгандай, ага каршы тургандардан ал качып кетет. Албетте, бизде ага каршы тургудай күчүбүз жок. Биз ага Кудайдын күчү менен гана каршы тура алабыз. Ага биз чындык менен, ишеним менен жана Кудайга моюн сунуубуз менен каршы тура алабыз. Күнөөгө каршы, жалганга каршы, компромисстерге каршы бекем позицияда болуубуз өтө маанилүү. Бир туугандар, Кудайга моюн суналы, ага жакын бололу, шайтанга бекем ишеним менен каршы туралы. Ошондо Кудай бизди жакындыгы менен баталайт.